Бүгін мамлекеттик маанилүү майрам 1991 жылы эркиндигин жар салып, Советтер Союзунун катарынан чыккан жаш өлкөгө 27 жыл толду. Бул аралыкта Кыргызстан эгемендүүлүккө карай узак жол басып, бийик ашууларды өттү. Мындай убакыт ичинде мамлекет башынан эмнелерди гана кечирген жок. Оор сыноолор, кыйынчылыктарга туруштук берди. Тарыхый бурулуштарды жасады. Сөз башынан болсун. 1991 жылы 31 августта Кыргыз ССРнин Жогорку кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карансыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ошентип дүйнөлүк картада жаңы Кыргыз Республикасы деген мамлекет пайда болду. Бул Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчө чоң окуя. Ошол эле жылы 12 октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо президент болуп шайланды. Бүгүнкү күнгө чейин элдин эсинде калган легендарлуу парламент дал ошол кезде Кыргызстанды көз карансыздыкты алып келүүдө, мамлекеттин түзүлүшүн, структурасын калыптандырууда өзгөчө чоң роль ойногон. Албетте, Кыргыздын атрибуттарын кабыл алууда ошол кезде бийлик өкүлдөрү арасында өйдө төмөн сөздөр айтылып, талаш тартыштар менен да коштолгон. Анан гимнди кабыл алып талашып, гербти кабыл алдык. Анда бир чоң жасаган ишибиз 93 жылы улуттук акчаны сомду кабыл алдык да. Ошо кезде советтик рубльдар саман болуп калган. Бир мешок, мисалы бир мешок рубль бир 10 доллар болуп калган да. Ал эми социалдык экономикалык абалына токтоло турган болсок, союз мезгили таркагандан кийин жеке менчик доору башталып, Кыргызстанда өнөр жай ишканалары биринин артынан экинчиси ишин токтото баштаган. Кыргызстандын экономикасындагы жумшалган каражаттар өзүн өзү актабай калган. Өзгөчө энергетика, машина куруу, жеңил өнөр жай акырындык менен кыйроого учураган. 1992 жылы Россия Федерациясы бааларын эркин кое бергенден тарта Кыргызстандын экономикалык абалы өтө оор абалга кептелген. Бардык завод, фабрикалар талоонго учурап, айыл чарба, анын ичинде мал чарбачылык кыскарып, дыйкан чарба деп элге таратылып берилген. А дегенде бизде артта калган чарбалар колхоз. Ошолордон баштайлы. Кыйын кишилер ошону менчикке берели, кыйын болсо иштетип кетсин. Ал эми алдыңкы чарбалар, алардын саны 75% болчу. Булар элди камсыз кылып тамак аш менен. Абдан кирешеси көп. Эң алдыңкы чарбалар өнүгө өсөт. Анан ири чарбалар деген укмуштайт да, мисалы, ар бир чарбада ошо кезде орто эсеп менен бир чарбада 2005 гектар жер бар. Азыр 2 гектар жер бар. Ойлогончу бир чарбада. Артка кылчая көз чаптырсак, 27 жыл азаттыктын доорун сүргөн Кыргызстан мамлекетинде жетишкендикке караганда жоготконубуз көп болду дейт Адахан Мадумаров. Биз адам деген касиетти жоготуп алдык. Мен айттым жана жигиттердеги касиет сөз өлгөнчө өзү өлсүн деген. Же болбосо бири-бирине ишеним артуу, баягы мамлекеттик органдарга кыйшаюусуз, эч шек санабай ишенип кетүү. А бүгүнкү күндө эч кандай ишеним жок. Ушуларды жоготуп алдык тилекке каршы. Аны табыш өтө кыйын. Ошентсе да эгемендүүлүктү алгандан кийин Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон дипломатиялык байланыштарына токтоло кетпесек болбойт. Алгач эле 1992 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. 1991-93 жылдары өлкөнү дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80ден ашык мамлекет менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Андан 5 жыл өтпөй Кыргызстандын көз карансыздыгын 135 мамлекет тааныган. Дүйнөнүн 91 мамлекети менен дипломатиялык мамилелер түзүлүп, Бишкекте 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Чейрек кылымды карыткан Кыргыз мамлекетинин өнүгүү доору али алдыда. Жезгүл Мадинова, Адилет Марсбеков, 5 канал.